Фатима атынын араб тилинен кыргызчага мааниси Фатимах өзгөчө мусулман дүйрөсүндө, ислам дүйнөсүндө эң таанымал аттардан. Мааниси көпчүлүк тилчилер бул атты кандай которот? Эмчектен айылуу, баласын эмизүүдөн токтоткон же өзүн сактаган, тазарууга умтулган деген маанилерди чечмелешет. Араб тилиндеги фатома деген кылыш, бөлүп коюу, токтотуу деген маанини алып келет экен. Пайдасы, символикалык мааниси элин ишениминде Фатима аты таза ниет, калыстык, сабырдуулук, үй бүлөгө берилгендик, жөнөкөйлүк, боорукерлик менен байланыштырат. Ошондуктан да көпчүлүк ата-энелер кыздарым ушундай болсун, мээримдүү, өзгөчө боорукер, сулуу болсун деп ушундай Фатима деген атты кыздарына ыйгарышат. Тарыхы, бул аттын тарыхы өтө өзгөчө, билесиздер, Фатима энебиз. Кыска окуя, бир окуяны айтпасам болбойт да. Фатима баягы жарылган жүрөктү дабалады деген окуя бар. Бул неден келип чыккан десеңиз, айыл бар эле. Эки айылды бириктирип турган бир көпүрө бар эле да. Көпүрөдө дыйкандар жүгүнү алып өтө албай калат, жаш балдар оюнга кечигише баштайт, окуучулар мектепке бара албай калат. Неге? Себеби көпүрө жарака кетип жыгыла баштаган болчу да. Фатима мектептен кайта келе жатып, көпүрөнүн жанындагы ташка отуруп, көпүрөнү кулап баштаганын көрүп, адамдардын жүгү, адамдардын аракети кыскара баштады, убактысы өтө баштады, ушул көпүрө себеп деп ниет кылат, максат коет. Ушул көпүрөнү мен оңдоймун деп. Жаш кыздын жаш кыялы, жаш мечтасы и кичинекей аракет. Анан бул не кылды? Биринчи кадамы мектепке барган учурда ушул көпүрөнү кандай кыламын деп ушул тармакта китептерди окуду. Кеңешин айтты, мугалимдери менен кеңешти. Мугалимдери не деди? Сен колуңан не келет деген жок, дем берди. Жаш балага, окуучуга дух берди. Сен баштасаң, колдоочулар ар дайым табылат, деди мугалим. Өзгөчө класс жетекчилер жакын болушуңар керек окуучуларга. Ушундай идеялар менен, мектептен, сабактан сырткары идеялар менен келип калса дагы, балдарды коргошубуз керек, колдошубуз керек. Ошол учурда өнүгүү болот бизде. Сен не кылат элең, колуңан не келет эле десеңиз, баланын экинчи ачылбайт, сабакта дагы ачылбай коет да. Ошо креатив, баягы сырткы ойлору менен келгенде, анын ойлорун колдоп ачсаңыз, мектепте дагы жакшы окуйт ал бала. Кээ бир балдар ошо сырткы ойлорго өтө бай болот, спорттон күчтүү болот, башкадан күчтүү болот, бирок сабактан кичине аксайт да. Ошо башка ойлорун колдосоңуз, алар башка предметтерин дагы сонун окуйт. Ачып коюш үчүн ошол нерсе себеп болот да. Бул дагы Фатима кыз дагы ошо идеяларын айтты, китептерди окуду, мугалим айтса колдоду, анан не кылды? Жарыя илди ал. Жөн эле ручка кагазына асып, доскага жазып койду, илип койду залга. Ушул күнү саат 4-тө, эс алуу күнү саат 4-тө чогулуш кылабыз, эски көпүрөнү алдыда деди. Жардам берүүчүлөр келгиле деди. Башында эч ким келбеди, бирок 3 эле классташ келди, эркек балдар. Фатима айтты, ушул көпүрөнү оңдойбуз, жардам бересиңер. Макул дешти. Фатима ишин баштады, өзү кыз бала башы менен жардам беришти, таштарды ташышты баштады, эркектер да жардам беришти баштады. Мен ушул Фатиманын окуясын окуп жатып, бир өзүмдүн окуям эсиме түшүп кетти да. Ошону айтпасам болбойт. Мен дагы кылам десем, сөз түрдө кылам да. Айырмам ушундай адамдардан. Ашча баш ортуп отурбайм. Сөзсүз гейлик, сөзсүз мынандай шарт, идеал стол, идеал парта, ручка кереги жок. Кылам, просто кылам. Бар мүмкүнчүлүк менен кылып салам. Өзүм ойлогондой болбой калышы мүмкүн, бирок баары кыламын да. Ошо күнү датаны белгиледим, кылам. Жол оңдош керек болуп калып, мен дагы кылам десем, көбү келбей койгон. Бирок өзүм барып жол оңдошту баштадым, ушу жол ашар маселесинде өзүм оңдошту баштадым. Анан мен ойлодум, эч ким келбейт деп, бирок жолдон өткөн кеткен адамдар ак батасын берип, токтоп, боштору жардам берип, ошентип бат эле бүтүп кеткен да. Каалоо болсо, ниет болсо, максат болсо, ар дайым колдоочулар, сиз тараптар ар дайым табылат да. Фатима дагы не кылды? Ошол жолдогулар келип жардам беришти баштады, классташтары жардам берди. Бирок көпүрө көп суу келгендиктен агып кетти. Бирок экинчи максат менен Фатима калгандарга дух берип, кээ бирлөр кетип калды, баягы кээ бир жалкоорактары кетип калды, башка болду. Бирок Фатима максаттан кайтпады, кайрадан дух берип, кайрадан рухтандырып, классташтарын алып калып, кайра көпүрөнү күчтүүрөөк кылып салабыз. Демек, бул жараткандын белгиси, биз күчтүүрөөк кылып курушубуз керек экен деп, күчтүүрөөк кылып курушты баштады. И курду. Максатына жетти, көпүрө бүттү.
Билесиздерби, көпүрөдөн биринчи аксакал өттү. Аксакал көздөрүнө жаш агып, биздин жолубузду кыскарттың деди да. Аз боло сала боло деп Фатима дагы айтты. Кийин ушу көпүрөнүн бүткөнүнө байланыштуу дыйкандар тез өтө баштады, жүктөр тез бири-бирине жете баштады, жаш балдар кубанып эки жакка өтө баштады, оюнга жетиши башташты. Кыскасы, эки айылдын жүрөгүн мындайча бири-бириге бириктиргендей болду да Фатима. Кийин майрам болуп, майрамда Фатимага сөз берилди, аз боло саз боло деди да. Бул дегени аз-аздан кыла бер, саз кыла бер. Кичинеден башталат дегени бар да. Бир максат койдуңбу, ага жет. Кичине кадамдардан жетесиң. Чоң аттай албайсың эч качан. Ошондуктан Фатима кыздуулар күчтүү болот. Аракет кыл. Көп иштерди кылып койсоң болот.